Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөрүм. Орозонун ооз ачаарына где-то бир сааттай калды. Ошондуктан убакытты текке кетирбей, сиздер менен жакшы бир маек куралы. Бүгүнкү эфирдин темасы азыркы 5 поколение деп койдум. Эмнеге дегенде азыр абдан бир уникалдуу заманда жашап атабыз. 5 поколение бири-бири менен мындай замандаш болуп жашап атат да. Бул өтө кызыктуу тема. Эмнеге дегенде сиздер айтып атасыздар да, азыр көп эле адамдар өзүн жалгыз сезип атат да. То есть одиночествонун заманы келди. Бүт эле телефон, бири-бирин түшүнбөйт. Ошондуктан мен сиздерге бир аз окуганымды, билгеним менен бөлүшүп айтып кетейин да. Азыр кимдер жашап атат, алардын көз караштары кандай, жана кандай баалуулуктар менен жашайт. Негизи эле тетигел согуш бүткөндө, как раз согуш бүтүп 46-47 жылдары жаңы поколение, бумер деп аталчу да, поколение бумер деп койчу. Азыркы ошол поколение төрөлгөн 46-жылы төрөлгөндөрдү где-то бир 60-78 жашка чейинкилер поколение бумеров деп коет да. Булар эң жакшы үмүт менен жашап, ал учурда бүт эле тиги коммунизм курабыз деп, ошол Совет Союзунда ошол идеология менен кадимкидей сугарылып, ошол идеологияны туу чокусуна жетишип, кадимкидей эле коммунизмда жашап калышты да. Ошондуктан азыркы булардын көз карашы мурун сонун болчу эле, мурда моундай болчу эле деп эле ностальгия боло беришет да. То есть азыркы заманды такыр эле түшүнө албай, кабыл албай, эмнеге мындай болуп атат, мурун бизде тигиндей эле деп, көп ушул жаркын элеси менен мурунку өткөн замандын жакшы үмүттөрү менен жашашат экен да. То есть булар поколение бумеров деп койсок болот да. Андан кийин сиздердин ата энеңиздер булар поколение X. Поколение X дегендер азыр 44 жаштан 60 жашка чейин бүт ушул биздин ата энелерибиз поколение X да. Эмнеге дегенде бул ким болгон? Булар кадимкидей идеологиянын ошол Совет Союзу бүт эле эмгекке көндүрүп койду да. Булар мектептен эле баштап иштешчи, бардыгы университетте окуйбу, мектепте окуйбу, өздөрүнүн пландары болчу, полеге чыгышчы, талаага чыгышчы, сакмалга чыгышчы, иши кылып, абдан мындай оор жумуштарды кылып, булар ошондуктан абдан оор жумуш кылганга көнүп алышкан да. То есть азыр деле сиздердин ата энеңизди карасаңыздар, жөн отуруп калса эле отура албай эле, убакытты текке кетирбей тигини кылып коюш керек эле, муну кылып коюш керек эле деп түйшүктөн түйшүк таап эле ошол бир оор жумушту жасай берет да. Буларга деле мындай жакшы жеңил жашаса болот, оор жумуш жасабай деле мындай жакшы ийгиликке жетсе болот десе, булар такыр түшүнө албайт да. Кантип эле ошондой болмок эле бүт бардыгы абдан оор жумуш аркылуу келет деп ойлошот да. Неге дегенде ошол жаш кезинде эле бардыгын оор жумушка үйрөтүп койгон. Ошондуктан азыр 60 жашка чейинки биздин ата энелерибиз бардыгы эле мындай оор жумуштан качпайт. Анан жаштар эгерде жалкоолонуп атса, аябай таң калат да. Кантип эле ушул жаш, энергиясы көп, ушундан неге жалкоолонуп атат, ушуну жасап койсо болмок деп, анан такыр эле ошо жаштарды түшүнө алышпайт да. Анан өздөрү үчүн дагы эс алып, өздөрү үчүн дагы убакыт өткөргөндү да билбей калышкан. Неге дегенде ошол как будто бир нерсе жасабай мындай тынч отуруп калса, өзүн мындай жалкоо сезип, жаман көрө баштайт да. Анан чувство вины деген болот го, өзүн күнөөлүү сезип баштайт. Тигилер кыймылдап аракет кылып атса, мен жөн эле отура беремби деп, өзүн жаман көрүп, чувство вины болуп, эс албай, бир түйшүк таап эле, анан ошо түйшүктүн аркасынан жүгүрө берет да. Дал ушул поколение X-тарга мындай бир жакшы ой келген.
Мына мисал үчүн булар өмүр бою иштеп эле анан балдарын то есть өзүнүн балдарын караганда ошондо неберелерин карап да, небелерин багып карап эле, то есть өзүнө бир убакыт бөлбөй калышты да. Анан биз ойлогонбуз ошол клуб 55+ деп туруп, ушуларга кадимкидей кам көрөлү, кадимкидей эле азыр бүт жаштарга ачылып кетпедиби? Бала бакчалар, частный мектептер иши кылып шумдук да бүт эле жаштар үчүн. А ушул 55-тен өткөн биздин байкелерге, эжелерге кандайдыр бир центр досуга жок да. Ошол мен центр развития өнүгүү борбору деп туруп эле ачып туруп, буларды 4 тараптан өнүгүү деп койсок да, азыркы учурдагы технология, соцсеттерди кантип колдонуп, блог ачып, өзүңдүн таанышмандыгың менен бөлүшсөң болот. Кантип туура тамактанып жаш болсоң болот. Кантип өзүңө окшогон ошол эжелер, байкелер менен бир Кыргызстанды кыдырып саякаттасаңар болот. Иши кылып 4 тараптан өнүгүү иретинде ушундай клуб 55+ деп туруп ачып коюш керек деп ойлоп атам да. Балким ушул орозо бүтсө, кенен отуруп алып муну дагы ачууга аракет жасайбыз. Андан кийин ошол как раз таки поколение X'тин балдары, булар миллениалы деп коет да. Миллениалы как раз мен курактуулар. 28ден баштап 43 жашка чейин поколение миллениалов болот да. Ушул 28 жаштан 43 жашка чейинки жаштар, булар аябай умтулат экен да. То есть бир эле кара жумушту иштей бербей, өнүгүүгө, өсүүгө умтулат экен. Эмнеге дегенде ата-энеси кайра эле какшап айта бериптир да. Сен окушуң керек, билим алышың керек, өнөрүңдү үйрөнүшүң керек. Неге дегенде сен мендей болуп кара жумушту иштеп жүрө бербе. Давай сен дагы тиги башкаруу жагында иште деп, кадимкидей ушуларды окуу, өнүг деп атып эле, булар бүт эле окуп, өнүгөм, өсөм деп, ушул башкаруу, менеджер, консультативный жанагы акылы менен иштегендердин баары ушул 28ден 43 жашка чейинки жаштар экен да. Ошон үчүн поколение миллениалов азыркы экономиканын, жашоонун эң башкы мотору болуп атат да. Эгерде бул миллениалы кийин да карып өтүп кетсе, андан кийинки жаштарга өтө эле кыйын болот да. Неге дегенде кийинки жаштар, булар поколение Z деп коет, зумеры. Булар уже төрөлгөндө эле, уже акылы келип калганда эле телефонду кучактап алып чоңойду да. Булар 12 жаштан 27 жашка чейинки жаштарда настолько булардын чыдамкайлыгы жок, фокус вниманиясынын концентрациясы жок, аябай эле бат каалашат бир нерсени, мындай эмгек кылбай туруп эле чоң бир результатты каалай беришет. Кадимкидей мындай роликтерди көрүп тарбияланышкан, бир какой-то картинада бир жакшы цитата жазылып турса, тим эле ошо менен карап, кадимкидей мем деп коет да, мем. Ошо мемдер менен чоңойду. Кадимкидей баарлашып, жер жазышып, сүйлөшүү деген даже буларда жок. Бүт эле жанагы SMS, WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, кыска айтып атып эле көнүп алышкан. Иши кылып, буларга аябай кадимкидей кыйын болот. Эми булар сөзсүз түрдө бир өсүп, өнүгүп, фокус, концентрация кылып көнбөсө, кийин өтө эле кыйналат да. Вот ошондуктан азыркы зумеры поколение 12ден 27 жашка чейинки зумеры дегендерлерге өтө эле кыйын болот деп ойлойм да. Андан кийин уже 11 жашка чейинки жаңы поколение, бул поколение альфа болуп атат да. Булар такыр эле жанагы төрөлгөндө эле уже телефонду ары бери жылдырып көнүп алышат да. Даже тили чыга элек, акыл эси кире элек, эчтекени сүйлөбөйт, бирок телефонду алып туруп чагып коет да. То есть бүт ата-энелерди деле көрөсүң, балам ыйлабасын деп колуна телефонду карматып коет. Анан эле мультиктерди көрүп алып отура берет да. То есть мунун ушул поколение альфанын эң главный ата-энеси жана нянькасы телефон эле болуп калды да, чынын айтканда.
Вот ошон үчүн азыр уникалдуу заманда жашап атабыз. Биздин заманда ушул 5 поколение жашайт. Бул бумер деген поколение 60-78 жаштагы аталар жана апалар. Андан кийин поколение X бул 44 жаштан 59 жашка чейинки эжелер жана байкелер. Алан миллениалы деген мен курактуу 28 жаштан 43 жашка чейинки жаштар. Анан поколение зумери, поколение Z 12 жаштан 27 жашка чейин. Анан жаңы поколение, поколение альфа 11 жашка чейинки өспүрүмдөр жаштар да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эмне деген келет? Ар бир адам эң биринчи бул жашоодо менин күчтүү тарабым кайсы, то есть мага эмне жасаган жагат, эмне жасаган колуман келет. Мына ушул эки сөздү өзүнө берип туруп, кадимкидей бир баалуулук жаратканды үйрөнүш керек да. Эгерде сиз мындай кыска жол менен жолду кесип өтөм, кыска жол менен мен кандайдыр бир ийгиликке жетем, бай болом, там атактуу, даңктуу болом десеңиздер, бул өтө андай жол жок да, кыска жол жок. Бир гана ушул мага эмне жагат, колуман эмне келет, ушул эки суроого эле жооп берип туруп, ошону бир таап алып туруп эле жасай баштасаңыз, албетте биринчи эч ким сизди байкабайт, аны эч ким баалабайт, бирок ал үчүн кадимкидей маңдай терди төгүш керек да. Ушунчалык өзүңдүн жумушуңда чебер болушуң керек, что бардыгы ушул канча адам болбосо сизди мына ушул адам билет деп келе баштайт да. Ошондуктан бардыгы эле ушул канча эмгек, канча чыдамкайлык убакыт мен өзүмдүн багытыма бердим, мына ошондон эле сиздин ийгилигиңиз жаралат да. Агай, биздин поколение кандай болуп калат? 33 жаштамын, кантип үйрөнүп бизнес онлайн алып кете алабызбы дейт. Жаңы эле айтып түшүндүрдүм. 28 жаштан 43 жашка чейинкилер поколение миллениалы да. Китептериңиз барбы? Китептерим кыргыз китеп дүкөндөрүндө сатылып атат, 12дей китеп. Кандай сабактарыңыз бар, канча сомдон окугум келет дейт. Эми бүт курстар боюнча тигил шапка профилинин астында таплинк деп турбайбы? Ошо таплинкти бассаңар эле сиздерге вариант бар да. Же кайтарым байланышы жок, ай сайын абонплата төлөп бекер видео сабактарды көрөсүздөр, же болбосо менин кайтарым байланышым менен 5 айлык онлайн курсту окуйсуздар да. Ушундай эки түрдүү сабак бар. Майдай жакты дейт. Жакшы болуптур, майдай жакса. Эми эмне деп айтышым керек? Азыркы саламатсызбы? Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, жакшы бир иш кылып атабыз. Жакшы иш дегенде рассрочкага үй куруп берип атабыз. Эгерде ошол сиздин жериңиз болсо, сокулуктан баштап кантка чейин, кызыл китеби болсо участогуңуздун, назначение строительства болсо, сиз кура турган үйдүн 40% первоначальный взносун бересиз. Андан кийин калган акчаны 24 айга бөлүп төлөйсүз да. Биз ошол сиздин үйүңүздү где-то 4-5 айдын ичинде уже салып берип коебуз. Балдарды кандай тарбия? Эми бул общий эле совет болуп калат да, анткени ар бир баланын өзүнүн мындай жеке индивидуальности бар да, то есть индивидуальный дегенде менталитети, характери, мүнөзү, темпераменти ар кандай болот да. Ошон үчүн баланы мынтип коюш керек деген туура эмес. Ар бир адамды отдельно караш керек дагы, анан ошого жараша тарбиялаш керек да. Мисалы үчүн мен эмнеге групповой сабак бербейм? Групповой сабак бербегениме уже 5 жылдан ашты да. Анткени бир аябай чоң улуу педагог мынтип айтканда, любой образование, воспитание сугубо индивидуальный болуш керек деген формула чыгарыптыр да. Мен деле карап көрсөм, действительно ар бир адам азыр ар кандай тарбия алган, ар кандай чөйрөдө өскөн, ар кандай билим алган, ар кандай чөйрөдө тажрыйбада
бышып уже кандайдыр бир продукт болуп мага келди да. То есть мен ошону карап түшүнүп туруп анан ошол адамга жараша анан кеңеш берсем, ошондо туура өсөт да. Ошон үчүн азыр деле 5 айлык онлайн курстарымдын баары индивидуальный да. Ошон үчүн сиз окуйсуз, ар бир видео сабактын аягында суроолор болот. Сиз ага жооп бересиз, мага жөнөтөсүз, мен текшерем, анан сизге жараша анан жооп берем да, кайтарым байланыш берем. Ошол 5 айлык онлайн курстун ичинде баш аягы 50 видео сабак болот. 50 видео сабактын ар биринин суроо жооптору болуп атып, сиз кадимкидей трансформация болосуз да. Анткени адамдын эң башкы өсө албай жаткан тоскоолдугу бул мен итак эле билем, мен бардыгын көргөм, мен билем, мен акылдуумун деген жаңылыштыгы да. Анткени сиз азыркы жашоону нейтралдуу караган жоксуз. Сиз азыркы жашоону өзүңүздүн көз карашыңыз гана аркылуу, өзүңүздүн дүйнө таанымыңыз гана аркылуу карап атасыз да. Сиздин дүйнө таанымыңыз, көз карашыңыз кантип калыптанып калат? 5 эле нерсенин аркасынан да. Эң биринчи ата энеңиздин тарбиясы аркылуу, экинчиден чөйрөнүн сизге болгон таасири аркылуу. Анткени чөйрө дегенде ошондо бир туугандарыңыз, бала бакчадагы балдар, кыздар, тарбиячылар да. Үчүнчүдөн билим, то есть мектептен билим аласыз, бала бакчадан билим аласыз, анан кандайдыр бир китептерди окуйсуз, университеттен билим аласыз, ошол билим аркылуу. Андан кийин жеке кайра жандырып койдум. То есть ошол билим алуунун аркасынан, анан жеке тажрыйбанын аркасынан, то есть билим сизге берген таасир, чөйрөнүн таасири, ата энеңиздин айткан акыл насааты жеке тажрыйбада бардыгы башкача болот да. Ошон үчүн жон териң менен сезип жеке тажрыйбада калыш керек да. Андан кийин ушул төртөөнү айттым да, эми буга дагы саякат кошулуш керек да. Анткени өзүнүн бир айылында же шаарында же өлкөсүндө тура берсе, бирок чет өлкөгө, башка адамдарга, маданиятка аралашып көрбөсө, баары бир көз карашы чектелүү болуп калат да. Ошон үчүн ушул 5 нерсе аркылуу адамдын өзүнүн уникалдуу көз карашын калыптандырып алат экен дагы. Жашоону ошентип карайт да, жашоо моундай да ойлой берет да. Ошон үчүн ар бир адам бул жашоону өзүнүн көз карашы аркылуу караган үчүн дайыма келишпестик, конфликт жана жалгыздык пайда болот да. Ошон үчүн канчалык дүйнө тааным бай болсо, көз караш кенен болсо, ошончолук бул жашоодо мамилеси дагы элдер менен курган аябай бай болот. Жана жыйынтык ийгилик боюнча дагы жакшы бир результаттарды көрсөтө алат да. Чалып койчу дейт. Жет атанын турмушун биз кайталайбыз дегенди кандай карайсыз, чын элеби дейт. Чын эле эмес, албетте. Анткени эгерде чын эле болсо, анда отура берейин, бардыгы ошо жет атама кандай жашап өтсө ошондой болот деп отуруп алыштын ответи болуп калып атат да. Албетте ар бир адам өзүнүн жашоосун өзү курат. Жет атадан эң мыкты, эң керектүү генотип ДНК-сын алдык. Демек ошолорду колдонуп туруп чоң бир ийгилик жаратышыбыз керек да. Негизи эле жоопкерчиликти эч кимге үйүп койбош керек, оодарып койбош керек да. Жет адам ушундай болчу, мен ушундай болуп калдым. Ата энем ушундай болчу, мен ушундай болуп калдым. Ата энем ушинтип тарбиялап койгон, ошон үчүн мен ушундай болуп калдым. Мунун баары эле азыркы сиздин жашооңуздагы өзүңүзгө болгон жоопкерчиликти башка бирөөгө оодарып салганыңыз болуп атат да. Мисалы үчүн мага аябай мындай орчундуу вопросторду берет. Мисалы үчүн мен ажырашайынбы, же болбосо ушул жумуштан кетип калайынбы, же болбосо ушул жумушту жасайын деп атам, жасайынбы. То есть ушул 3 суроо тең жоопкерчиликти мага оодарып салгысы келет да. Мисалы үчүн мен ушинт деп койсом, ошентип салат. Анан 3 күндөн кийин эле передумайт тигил адамчы. Анан сиз чыңгыз агай ушинтип айтпадыңыз беле, мына
сиздин айыңыздан ушундай болуп калды дегенге жакшы да буларгачы. То есть ошон үчүн мен эч качан моундай кыл деп айтпайм. Мен бир гана жолдорун көрсөтөм да, мындай кылсаң мындай болот, тигиндей кылсаң тигиндей болот. А бирок чечим чыгарыш өзүңүздөн да. Адам ар бир чечим чыгарып атканда жоопкерчиликти 100% мойнуна алып туруп анан чечим чыгарыш керек. Анан башка бирөөгө оодура бербеш керек да. Беш айлык курсуңуздун баасы канча сом? Мен эми чынын айтканда бул жерде соода кылган жокмун да. Эгерде баасы канчадан алып окуйт элем десеңиз айтып атпаймынбы? Шапка профилинин астында WhatsApp номерлер бар. Ошол жака кайрылып, курс окуу программасын алып, анан баасын сурап, ошол жактан анан окуй берсеңиз болот да. Анан канча сомдон, мынча сомдон деген туура эмес деп ойлойм да азыр. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, азыр ооз ачууга где-то бир 20 мүнөттөй калыптыр. Эгерде сиздердин суроолоруңуздар болсо берип алыңыздар. Где-то бир 10 мүнөттөй силердин суроолоруңуздарга жооп берейин. Андан кийин уже эфир өчүрүлөт дагы сакталат. Азыркы учурда негизи эле адам таза иштеш керек да. Эмнеге дегенде бүт эле соцсетте отуруп калат. Ар бир адамдын колунда телефон бар. Бир нерсени туура эмес кылсаң эле бүт ачык жарыяланат да. Бул адам мындай кылып аттыр, тигил адам тигиндей кылып аттыр. Ошон үчүн азыркы заманда только мындай таза, туура, жоопкерчиликти алып, адилеттүү иштешиң керек да. Эгерде антип иштебесең, все анда бүт эле жабылат да, жолдордун баары жабылат. Ошон үчүн жолдор жабылбаш үчүн таза иштеш керек. Анан кандай китеп окуш керек деп көп сурайт да. Азыркы замандын эң башкы талабы ар бир адам өзүнүн кылып аткан жумушун же болбосо товар сатып атабы же услуга көрсөтүп атабы, ошону жеткирип адамдарга, өзүнүн аудиториясына жеткире билүү болуп калды да. Анткени ар бир товарный категорияда тим эле жүздөй, миңдей ар кандай конкуренттер бар да. Бир кирсең, мисалы үчүн, ошол эле тиги конфеттин 1000 түрү бар, ошол эле печеньянын 1000 түрү бар, ошол эле сүттүн эле 5-6 түрү бар. То есть ошон үчүн ар бир адам өзүнүн услугасын, товарын элге жеткизгенди үйрөнүш керек да кадимкидей. Ошон үчүн эң сиздерге пайдалуу китеп бул маркетинг боюнча да. Маркетинг дегенде жанагы сетевой маркетинг эмес. Маркетинг деген эмне? Бул товарыңды жана услугаңды азыркы рынокко туура чыгаруу деген сөз да. То есть маркет от слова рынок, базар. То есть кантип сен ошол адамдарга керектүү товар услуганы табасың, ал башка сенин конкуренттериңен кантип айырмаланат, бул товар услуга кайсы кардарга жарашат, керек, алардын кайсы көйгөйүн чече алат, кандай баада мен буларга сунушташым керек да. То есть ушул эң керектүү маалымат бул маркетинг боюнча. Мен атайын ушул Кыргызстан боюнча, маркетинг боюнча бир да китеп жок экен деп өзүм жаздым да бул китепти. Биринчи орус тилинде жаздым, маркетинг с низким бюджетом депчи. Анан кайра эле аны кыргызчага которуп туруп, маркетинг бизнестин жүрөгү деп, азыр ушул китеп орусча, кыргызча варианты бүт Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө. То есть ошол эле Феномен KG, Акылбук KG, Казына Букс, там Баалуу китеп, жана башка толтура биздин
кыргыз китеп дүкөндөрүндө ушул маркетинг боюнча китептерим бар. Эгерде ошол китеп окуйм десеңиздер, ошол китептерди алып окушуңар керек да. Бул жерде 5 айлык курс боюнча көп сурап атышат. 5 айлык курста эң биринчи ушул 5 ай сопровождение болот. 5 ай суроолоруңуздарды берсеңиз болот. 5 ай окуп, ошол 50 видео сабакты окуп бүтүрсөңүздөр, анан кандайдыр бир эмне жасашым керек, кандай жол менен кетишим керек, кадимкидей көзүңүз ачылат да. 5 айлык курста кайтарым байланыш болобу? Албетте 5 айлык курста ошол менин жеке кайтарым байланышым болот да. Так, туура билим ала башташыбыз керек дейт. Анда эмес, урматтуу мекендештер, ушу мен сиздерге бүт маалыматтарды бердим. Азыркы поколениялар боюнча азыр кандай эмне кылыш керек, бүт түшүндүрүп бердим деп ойлойм да. Кудай буюрса, ошо кармаган ороозоңуздар кабыл болсун. Эгерде курстар боюнча жанагыл үй салам деген вопросторуңар болсо, ушул шапка профилинин астында таплинк деп турат. Таплинкти эле бассаңыздар, кандай WhatsApp'тарга жазыш керек өзү эле чыгып калат да. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. 12 китебим азыр кыргыз китеп дүкөндөрүндө сатыкта бар. 15 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип келем. Жана миңдеген адамдарга багытын таап, кандайдыр бир ийгилик жаратышына себепкер болдум деп ойлойм. Ошол жүздөгөн, миңдеген адамдардын отзывдары, кайтарым байланыштары бүт ушул шапка профилде тегерекчелерде да. Отзывы 1, отзывы 2, отзывы 3, отзывы 5 чейин жетет. Ар бирин басып, кандай результат алган, эмне кылган бүт окуп чыксаңыздар болот. Сиздер менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.